Бассейн, майыптуулугу барлар үчүн лифт жана баасы капчыкка шайкеш социалдык мончо салынууда. Анын жер төлөөсүнө унаалар токтотулат. Мончо 240 орунга ылайыкташтырылган. Курулуш аяктап, жылуулук тармактарына туташтыруу, меш орнотуу, ичин жасалгалоо иштери аткарылууда. Баасы социальный, бирок сапаты жана коммерческий баняларга караганда жакшы сапаттуу. Ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз деп мына биздин курулушчулар айтып атат. Буга катар Ишеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу корпусунун биринде иш кызуу. Имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Мындай тапшырманы президент 8 июлда келип, окуу корпустун имараты менен таанышканда берген. Оңдолгон соң орто мектеп катары пайдаланууга берилмекчи. Кейиштүү акыбалда болчу да, мына үстүнөн суу агып аткан зданиянын ичин баарын карап чыкты. Анан бизге Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Эртеңден баштаңыз деди. Эртеңден баштаңыз, муну мектепке шаарга өткөзүп берүү жөнүндө тапшырма берди ушул жерден эле. 8 июлдан бери мына 4 ай болоюн деп калды. Эми биз азыр ремонтун полный реконструкция кылдык бул зданияны. Спорт залы, столовой, мына электричество толук алмашылды. Система отопления толук алмаштырылды. Имараттын канализациясы толук алмаштырылып, чатыры жаңыртылган. Билим берүүгө зарыл бардык жабдыктар менен жабдылат. Объекттин аянты 8000 чарчы метрди түзүп, 1020 орунга ылайыкташтырылган. 2 нөөмөт менен 2000ден ашык балага билим берүү көздөлүүдө. Ар бир окуучу өзүнчө бирден партага отурат, бири-бирине мешайт этпейт. Көрдүңүздөр, биринчи жолу бизде Кыргызстанда ушундай парталар келди. Бул парталарды специально Кытайдан, Гонконгдон заказ бердик. Кабинеттер 60 квадраттан жогору. Кабинеттин өзүндө эле 2 квадраттан ар бир балага кабинеттен. Санитардык нормалар боюнча 10-12 квадрат, азыркы требование 12 квадратка чейин. Ошо 12 квадрат бул жерде бар. Ар бир балага. Класстарда өзүңүздөргө көрсөткөндөй жана линолеумдар бул антибактериальный, анан коммерческий деп коет. Мунун калыңдыгы абдан жакшы, жылуулукту да сактайт. Окуучуларга футбол, волейбол, баскетбол ойногонго аянтчылар даярдалууда. Ага катар аймакты жашылдандыруу, унаа токтотуучу жайды куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Бул 104-чү мектеп болот. Ага дагы бир билим уяны жана бала бакчаны кошуп, бир директор дайындоо көздөлүүдө. Бул кадам билим сапатты жогорулатууга багытталган. Жазгүл Сейдахматова, Жибек Исакова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.